Биздин жайыттарда жалпысынан 3,5 миңден ашык ботаникалык түрлөр өсөт. Алардын ичинен 200дөн ашыгы дарылыгы бар өсүмдүктөр болсо, жайыт менен чабынды өсүмдүктөрдүн 200дөй түрү гана доминанттык болуп саналат. Алар жегиликтүүлүгү жогору болгон жайыт өсүмдүктөрү. Андыктан Кыргызстандын абдан бай өсүмдүк катмары мал менен мал чарбачылыгынын өнүктүрүү үчүн арзан тоюттун булагы болушу мүмкүн. Первым делом нужно знать, что же растет на наших пастбищах, какая там растительность, сколько ее. А вот после того, как сделать оценку состояния пастбищ, тогда уже можно думать, как же можно улучшить наши пастбища. Если по результатам оценки получится, что пастбища хорошие, но очень мало питательных трав, значит, можно подумать, как их улучшить. Можно провести подсев. Если пастбища засорены сорной растительностью, нужно побороться с сорняками на пастбищах. Пастбище можно улучшить внесением удобрений, либо поливами. Во всем вот в этом очень важное значение имеют демонстрационные участки. Для чего они нужны? Демонстрация, само слово, да, показ, да, показательные участки. Можно показать, как меняется пастбище, допустим, применением такого простого способа, как предоставление пастбищам отдыха. Существуют еще и различные системы выпаса, которые необходимо применять пастбищепользователям для того, чтобы улучшить урожай наших пастбищ. Да? Есть вольная система выпаса, а есть загонный выпас, есть выпас в системе пастбищеоборота. И вот применение различных вот этих систем и методов даст возможность нам улучшить наши пастбища. Кыргызстанда ар түрдүү даан өсүмдүктөрдүн 300дөй түрү өсөт. Алардын чакан бөлүгүнүн башкасынын баары жегиликтүү, айрыкча баш байлаганга чейин. Алар негизги тоют массасын берип, таптоого жана малдардын орточо жайылуусуна ылайыктуу болушат. Негизги жайыт өсүмдүктөрү. Кара баш бетиге, коңур баш. Майда тамырчалары топтолушуп чымды түзөт. Сабактын жогорку бөлүгү жалбыраксыз. Ал эми жалбырактары ичке узунунан ийилип, четтери быдырлуу келет. Ал эми сабагында машакорунда ичи сырты кочкул сыя көк түстөгү пияз сымал башы болот. Уругу түшкөндөн кийин да жегиликтүү, анткени гүл тобу болгон башында протеин көп болот. Бул тоют чөбү 80-90% жегиликтүү келет. Жайкы ысыктан кийинки кургаган түрүндө малга анча жагымы жок. Чабылгандан кийин кайра чыккан жаш сабагын мал 90% калтырбай жейт. Кышында жылкы кой кардын алдындагы сөңгөгүн таап, жегиликтүү, баалуу азык болгон башын жейт. Тебелеп таптоого да туруктуу келет. Малдын бардык түрү жейт. Өзгөчө кой жылкыга жагымдуу. Коңур баш жылганды 2 жолу пайдаланууга болот. Жай алдында жана күзүндө. Бардык жайда жазгы күзгү жайыттардын бардык типтеринде. Кара кыяк. Тамыр сабактуу чым болуп өскөн көп жылдык даан өсүмдүгү. Сабагынын бийиктиги 30-90 сантиметрге чейин жетет. Жалбырагы ичке түз келет. Топ гүлү кызгыл же жашыл өңдүү, суукка байымдуу өсүмдүк. Жегиликтүү баалуулугу жогорку өсүмдүк. Жайыттарда малдын бардык түрлөрү жакшы жейт. Өзгөчө тамырлардан чыккан жалбырактары жакшы желет. Таптоону жакшы көтөрөт. Абдан баалуу чабынды жана жайыт өсүмдүгү. Жайыттарда жана чабылып кургатылган түрүндө да 80-85%га чейин абдан жакшы желет. Өсүмдүктү баш алганга чейин пайдалануу зарыл. 2 жолу пайдаланууга жарайт. Өсүмдүк тиби шалба таласы, шалбаларда дарыя өрөндөрүндө көп кездешет. Орточо жайуу анын тарашына алып келет. Жаман сулуу. 1 жылдык даан өсүмдүгү. Жазында малдын бардык түрү жакшы жейт. Баш алуунун аягында пайдалануу убагы келет. Гүлдөөнүн башталышы. Андан кийин тоют өзүнүн баалуулугун жоготот. Өсүмдүк күзүндө жакшы тоют боло турган жаш өсүндү берет. Пайдаланууга эң жакшы мезгил эрте жаз. Чөл, жарым чөл жана кургак тала аймактарында өсөт. Жазында колдонула турган жайыттарда эфемердик үстүңкү катмарында чоң рол ойнойт. Будайык. Сойломо тамыр сабактуу көп жылдык даан өсүмдүгү. Сабактарынын бийиктиги 80-120 сантиметрге жетет. Жалбырагы жазы. Гүл тобу шыпыргы. Кургакчылыкка жана суукка чыдамдуу келет. Гүлдөөнгө чейин малдын бардык түрү 70-80% жейт. Андан кийин катууланып малга анча жагымдуу болбой калат. Мал оттогондон жана чабындыдан кийин чыккан жаш өсүндүсү жакшы желет. Мал оттогондон кийин кайра жакшы өсөт жана таптаганга чыдамдуу келет. Ошондуктан аны бир сезондо 2-3 жолу пайдаланууга болот. Жакшы тоют артыкчылыктарына жакшы жаш өсүндүсүнө ээ болгон жана кышка чыдамдуу жогорку түшүмдүү тоют өсүмдүгү. Эң баалуу тоют өсүмдүктөрүнүн бири. Малдын бардык түрү жакшы жейт. Жайыттын келтирген орточо күчтөрүн жакшы көтөрөт. Максималдык өрчүүгө 2-3 жылдык жашоосунан кийин жетет. Бардык жерде өсөт. Кургакчылыкка, үшүктөргө чыдамдуу.
Башка дан өсүмдүктөрүнө караганда орто жана бийик тоо алкактарында айдоого жарактуу. Эгер суугарып семирткичтерди колдонсо, 8-20 жыл бою жогорку чөп түшүмүн берет. Ак сокто. Калың кыска тамыр сабактуу көп жылдык өсүмдүк. Жогорку дан өсүмдүгү, бирок биринчи чабылгандан кийин төмөнкү болуп калат. Жакшы эрте чөп берет. Июнда гүлдөйт. Кыска бекем тамыр сабактары сөңгөктүү түп пайда кылат. Сабагынын бийиктиги 1 метрге жетип, жылаңач келет. Жалбырактары жазы көк кезинде сабагында жабышып, ичти көздөй имерилип турат. Шыпыргы гүл тобу бир тутам машагына топтолгон. Тоют баалуулуктары боюнча эң жакшы дан өсүмдүктөрүнө кирет. Өзгөчө ИММ жана анын жаш малдары үчүн. Баш алуу мезгилинде ак соктодо эң көп жегиликтүү заттарды камтыйт. Баш алганга чейин 70-80% желет. Өсүмдүк таптоону жакшы көтөрөт. Өсүмү күчтүү, андыктан 3-4 жолу пайдаланууга болот. Биринчиси баш алуу мезгилинде, кийинкилери сабактанганда. Бардык жерде өсөт. Өрөөндөрдө, орто жана бийик тоолуу аймактарда, шалбатала жана шалбаалардын жайыттарында жана чабындыларында. Түлкү куйрук. Бийиктиги 60-85 см. Сабактары коюу бадалча пайда кылган көп жылдык дан өсүмдүгү. Жалбырактары жазы жалпак сапаттары түбүнөн бир аз дөң тартып турат. Гүл тобу султан цилиндр түрүндө. Тыгыз, боз жашыл, уругу жетилген учурда кара кочкул тартып кетет жана жеңил күбөлөт. Саздак шалбаада өсөт. Шорго чыдамдуу. Жайытта малдын бардык түрлөрү жаздан тартып кеч күзгө чейин жакшы жейт. Вегетациялык мезгилде гүлдөгөнгө чейин 85% жегиликтүү келет. Ал эми гүл ачкандан кийин катуу тартып, жегиликтүүлүгү 35-40%га чейин төмөндөйт. Мал откоруп же ооруп алгандан кийин кайра чыга берет. Андыктан 2-3 жолу пайдаланууга чыдайт. Бир баскычы гүлдөрдүн алдында, кийинки баскычтарында жаш өсүндүсү пайдаланылат. Ак кылкан көдө. Көп жылдык тыгыз түптүү дан өсүмдүгү. Жаш кезинде гүлдөрү менен сабактарын жылкылар жакшы жейт. Ири мүйүздүү малга жагымсыз. Койлор, эчкилер орточо жейт. Мөмө берүүнүн башында жегиликтүүлүгү төмөндөйт. Гүлдөгөн учурунда дээрлик желбейт. Күзүндө жумшак жаш өсүмдү берет. Жыш кылкандуу көдөнүн гүлдөө жана мөмө берүү учурунда курч уруктары чыгат. Алар малга өтө кооптуу, себеби ич көңдөйдү жаракаттап, койлордун өлүмүнө себепкер болушу мүмкүн. Терини дагы булгап, сапатын төмөндөтөт. Тала шалбааларда, талаларда негизги өсүмдүк. Бетеге. Көп жылдык тыгыз бадалчалуу өсүмдүк. Урук байлоочу өркүндөрү сыртынан кургап калган жалбырактар менен жабылып турат. Жалбырактары боз жашыл, ичке. Малдын бардык түрлөрү жейт. Малдын таптоосуна чыдамдуу келет. Жайыттарда интенсивдүү көп жайылса, 10 жылдар бою сактала алат. Жакшы жегиликтүүлүгү, кургакчылыкка жана кышка чыдамдуулугу кеңири тарагандыгы менен өлкөнүн жайыт өсүмдүктөрүнүн ичинен биринчи орунда турат. Жаш өсүндүнү өрчүтүп, оңой өсүп чыгат. Жыл бою желет. Жакшы семиртүүчү тоют катары эсептелинет. Жазында орточо пайдаланылса, баш алганга чейин 15-20 күндөн кийин кайра өсүп чыгат. Экинчи жолу пайдаланылса болот. Койлор, жылкылар жакшы жейт. Ири мүйүздүү малдар начар жейт. Орточо бийиктиги 20-45 см жетет. Эң көп тараган өсүмдүктөрдүн бири. Бардык жерде өсөт. Тоо этектеринен эң бийик тоо алкактарына чейин. Таракбаш. Бийиктиги 20-40 см жетип, жыш чыккан түктүү көп жылдык дан өсүмдүк. Жашыл массасы жай өсөт, май жана июль аралыгында. Жайдын биринчи жарымында жакшы желет. Жайытта малдын бардык түрү жейт, өзгөчө жылкы жана ири мүйүздүү малдар. Жогорку тоют баалуулугуна мал жаюуну жана тебелегенди жакшы көтөрөт. Кургакчылыкка, суукка чыдамдуу келет. Жайыт өсүмдүгү катары чоң мааниге ээ. Мал жаюуга жакшы туруштук берип, жайытта бир нече жыл чыдай алат. Жакшы желет. Алысыны эң жакшы желет. Ири мүйүздүү мал жана кой үчүн семиртүүчү тоюткор катары эсептелет. Тала шалбаларынын бардык жеринде өсөт. Буурчак өсүмдүктөрү. Өлкөнүн чабындыларында жана жайыттарында бурчак өсүмдүктөрү кеңири тараган. Булар малга жакшы желип, тоют өсүмдүктөрүнүн өтө баалуу тобуна кирет. Эң чоң өсүмдүк тукумунун бири. Флорада 78 урууга тийиштүү болгон 1844 түрү жазылган. Бизде буурчак өсүмдүктөрүнүн 40 уруусу кездешет. Буурчак өсүмдүктөрү белокту көп камтыган өсүмдүк. Тоюттандырууга малдар жакшы кабыл алат жана сиңирет. Көп учурда уруктары бышкан учурда да гүлдөгөн жаш бутактарга жана жашыл жалбырактарга ээ болот. Ошол себептен алар дан өсүмдүктөрүндөй эрте катууланбайт. Беде. Көп жылдык өсүмдүк. Эң маанилүү тоют өсүмдүгү катары саналат. Бийиктиги 150 см жеткен күчтүү, сабагы көп массасын берет. Гүлдөрү көк, сыяк көк түстө. Малдын бардык түрү жейт. Кургакчылыкка чыдамдуулугу менен айырмаланат. Тала шалбалардын бардык жеринде кездешет. Кум эспарцети. Көп жылдык өсүмдүк, сабагынын бийиктиги 100 см жетет. Бутактуу, татал жалбырагынын саптары узун келет.
гүлдөрү кызгылт, сыя көк, чачыга биригип чыгат. Эспарцеттин 10 түрү кездешет. Бардык айыл чарба малдары өсүмдүктүн бардык түрүн жейт. Жегиликтүү, билогу жогорку, дарылыгы бар өсүмдүк. Кургакчылыкка жана кышка жакшы чыдамдуу. Көп жолку мал откорууга чыдамдуу келет. Тала, шалба тала жана шалба жайыттарынын бардык жерлеринде кездешет. Төө буурчак. Көп жылдык жабынды жана жайыт чоң өсүмдүгү. Өскөн чөйрөнүн шартына жараша бою 90-100 сантиметрге чейин бийик өсөт. Жалбырагы ичке, жогору жагында мурутчалар болот. Гүлдөрү сыя көк түстө, бир чачыга бириккен. Жабынды жана жайыт өсүмдүгү. Көк кезинде малдын бардык түрү жакшы жейт. Эки жолку пайдаланууга чыдайт. Көк кезинде жана кургак түрүндө да 70-80% жакшы желет. Шалба жайыттарынын бардык жеринде кездешет. Кулбеде. Бийиктиги 48 сантиметрге жеткен, сабактары көтөрүңкү өскөн көп жылдык өсүмдүк. Жалбырагы 3 бөлүктүү, гүлдөрү кызгылт, сыя көк кызыл, гүл тобу тоголок башына жыйналган. Эң мыкты тоют өсүмдүктөрүнүн бири катары белгилүү. Малдын бардык түрлөрү жайытта жүргөн мезгилде 80-90%га жакшы оттоп жейт. Беде 2-3 жолу пайдаланууну көтөрөт. Биринчи баскыч бутонизация мезгилинде гүлдөгөнгө чейин. Экинчи, үчүнчү баскыч жаш өсүндүсү колдонулат. Шалба тала, шалба жайыттарында жана чабандыларында өсөт. Акбеде. Сабагы 10-40 сантиметр бийик өскөн көп жылдык өсүмдүк. Жалбырагы 3 бөлүктүү татаал. Гүлдөрү ак жана жашыл, тоголок түрүндөгү чачылага топтолгон. Мыкты тоют өсүмдүгү. Мал жайытта жүргөн мезгилде 80-90%га чейин жакшы желет. Мал таптаганга өтө туруктуу, пайдалануудан кийин жакшы өсөт. Ошондуктан өсүмдүктү бир нече жолу кайталап пайдаланууга болот. Биринчи баскычы гүлдөгөнгө чейин. Калган учурларда жаш өсүндүсүнө мал откорууга болот. Тала, шалба таалалардын жайыттарында жана чабындыларында кездешет. Ото жана аз желген жайыт өсүмдүктөрү. Шыралжын. Өлкөнүн эң кеңири тараган жана күчөп өскөн жайыт ото чөбү. Бийиктиги 20-80 см болгон көп жылдык өсүмдүк. Сабактары күрөң сыя көк, коюу жалбырактуу. Жалбырактары кара жашыл, түз, бадал болуп өсөт. Июлдун аягында, августтун башында гүлдөйт. Уруктагы сентябрдын аягында, октябрдын башында бышат. Уруктары жана тамыр сабактуу жаш бутактары менен көбөйөт. Жайыттын түшүмдүүлүгүн төмөндөткөндүктөн ото чөп болуп эсептелет. Өсүмдүктүн баш жагы гана 10% бир аз желет. Ичеги курттарынан арылтуучу чөп. Кыш мезгилинде анын кургак массасын жылкы жана кой жейт. Чабынды чөп катары колдонууга болот. Бирок көп жолу орулган аянттан бул өсүмдүк акырында жоголот. Бир нече жолу кайталап пайдаланууга жарайт. Жапыс өрөндөрдөн жана тоолордун этегинен баштап бийикки тоолорго чейин өсөт. Тоолордун ортоңку алкагында жыш калың шыралжын көп кездешет. Айрыкча интенсивдүү колдонулган жайыттарда көп өсөт. Шемюр. Көп жылдык өсүмдүк. Сабагы 25-50 сантиметрге жетип, ар бири тамырдан өз-өзүнчө чыгат. Жалбырактары сүйрүү тоголок, учтуу, үстүңкү бети майда түк менен капталган. Өңү кызгылт көгүш келет. Бал берүүчү өсүмдүк. Көк кезинде эч бир мал жебейт. Күзүндө кургак түрүндө койлор жана жылкылар жалбырактарын 30%га чейин жейт. Жыл сайынкы чөп чабуу жана шемюр жыш өскөн участоктарды чабынды кылып колдонуу чөптүн чыгышын төмөндөсүнө алып келет. Деңиз деңгээлинен 1500-3000 метр бийиктикте кеңири тараган. Субальп жана Альп алкактарындагы шалбааларда, шалба таалаларында кездешет. Өсүмдүктүн көпчүлүк бөлүгү Тескей жана Күнгөй ала тоолорунун борбордук Тянь-Шаньдын кыркаларында кездешет. Таран. Көп жылдык бийик өсүмдүк. Жаш кезинде жакшы желбейт. Чөп менен кошо орточо желет. Андыктан таран өскөн шалбааларды чабынды катары колдонуш керек. Ийлөө тараны эң мыкты ийлөөчүлөрдүн бири. Аны ушул максатта даярдаса, жайыттарды тазалаганга көмөк болот. Ош облусунун Тоғызтору районунун Тайыз колотторунда түндүк боорунда кездешет. 163 000 гектар жерде таран шалбааларын түзөт. Ат кулак, козу кулак. Узун бойлуу 1,5-1,8 метрге чейин. Узун бойлуу козу кулактын бир нече түрү ушинтип аталат. Кымыздыктар тукумундагы көп жылдык өсүмдүк. Мал жебейт. Ошентсе жайыттарда тоют жетишпеген учурда ири мүйүздүү мал жеши мүмкүн. Бирок бул дагы өсүмдүктө козу кулак кислотасы бар. Бардык жерде өсөт. Өрөн дарыяларында, саздарда, түнөктөрдө бадалдары өсөт. Узун чөптү шалбааларга зыян келтирет. Теңге чөп, жапырак. Желбейт же жайыттарда тоют чөптөрү жок болгон учурда начар желет. Жапырак көбүнчө Субальп жана Альп алкактарында өсөт. Бийик чөптү шалбааларда тараган. Токойдун өйдөңкү чегинен ылдый карай өсөт. Адистер жапырак шалбааларды жайыт дигрессиясынын белгилүү бир стадиясы деп эсептешет. Сары гүл.
Бийиктиги 30-40 сантиметрге жеткен көп жылдык өсүмдүк. Сабагы көңдөй, жалбырактары 5 манжа сымал бөлүнүп турат. Гүлдөрү сары же сары алтын түстүү. Мал гүлдөгөнгө чейин 25% жейт. Гүлдөгөн мезгилде жегиликтүүлүгү төмөндөйт. Ал эми күзүндө кургай баштаган кезинде өсүмдүктүн негизги бөлүгү кайрадан жегиликтүү болуп калат. Вегетативдүү жана урук менен өрчүйт. Бир жолу пайдаланууга чыдайт. Шалбааларда өсөт. Борбордук Тянь-Шаньда, Кыргыз, Талас, Фергана жана Чаткал тоо кыркаларында өсөт. Сасна курай көп жылдык өсүмдүк. Сабактары 50-130 см бийик түз өскөн, жаш кезинде сырты жыш түктүү келет. Жалбырагы майда, үстү кочкул жашыл, кырчындуу. Жалбырактын арты жагы ачык көңдө, жыш түктүү келет. Тамырдан чыккан жалбырактары жазы, түбү найза сымал. Гүлдөрү ачык сары. Ото өсүмдүк. Деңиз деңгээлинен 1600-2800 метр бийиктиктеги дарыялардын жайылмаларында, узун бойлуу чөптөрдүн арасында, субальп шалбааларында, шалба талааларында, токойлуу талаалардагы бадалчалардын арасында кездешет. Бийик тоолуу жайыттарда өсөт. Айрыкча Кыргыз кырка тоосунда көп кездешет. Жыл сайынкы көп чабуудан кийин чөптүн чыгышы азаят. Сарындыз. Тамырлары калың чыккан көп жылдык өсүмдүк. Мал жебейт. Жазгы жана эрте жайдагы жайыттарда ото чөбү катары саналат. Катуу тамыр системасына жана жер чоң үстүнкү массага ээ болуп, тоют чөптөрүн катуу кыйнайт. Дарылыгы бар өсүмдүк. Көбүнчө башкалардан бөлөкчө сарындыз фитоценоздорду түзөт. Жалпысынан 372 000 гектар аянтка чейин тарайт. Айгыр чөп. Бийиктиги 20-30-дан 50 сантиметрге жеткен көп жылдык кыска тамыр сабактуу өсүмдүк. Татал гүлдүүлөр тукумунан. Чөптүн чыгышында аз кездешсе, тоютка жакшы кошумча болуп орточо желет. Специя катары малдын табитин ача турган болуп эсептелинет. Чөптүн чыгышында көп кездешсе дээрлик желбейт. Баалуу дары өсүмдүгү. Жайыттарда көп кездешсе, ото чөбү болуп эсептелинет. Тамыр сабактары жана уруктары менен өрчүйт. Талааларда жана шалба таалаларда, шалбааларда, бадалчаларда, токойдун чети боюнча, жол боюнда жана башка жерлерде өсөт. Чыгыш сары таманы. Бийиктиги 10-15 см болгон көп жылдык өсүмдүк. Сабагынын түп жагы жыгач сымал келет. Бир аз көтөрүлүп, жерге жайылып өсөт. Жалбырагы 5 манжа сыяктуу өз-өзүнчө бөлүнгөн. Гүлдөрү сары жана майда. Гүл тобун, жалбырагын жана сабактарын мал 55-60% жакшы жейт. Өсүмү абдан жай, май айынан августка чейин. Бир жолу пайдаланууга жарайт. Бардык жерде кездешет. Саздарга жана арыктарга жакын, нымдуу шабааларда. Зыяндуу өсүмдүктөр. Ит мурун, тикендүү бадалчалар, кургак болгон түштүк жана түштүк батыш эңкейиштерде, тоо этектеринде жазы тикендүү ит мурун көп кездешет. Алар тала жана шалба таала жайыттарды булгашат. Жалпысынан биздин жайыттарда 16 түрү кездешет. Медициналык практикада витамин С же аскорбин кислотасын алуу үчүн колдонулат. Үйлөөчү жана боёочу өсүмдүк катары саналат. Ошондой эле ушуларды ит мурундун тамырлары да, уруктары да кыла алат. Декоративдүү өсүмдүк катары жандуу каша орнотуу үчүн колдонулат. Уруктарынан жасалган препараттар ич өтүүдөн жана боор оорулардан колдонулат. Гүлдөрүн варенье жана кисел жасаганда колдонсо болот. Көбүнчө орто тоолордогу, деңиз деңгээлинен 1300-2700 метр жайыттарды булгайт. Жыш өсүп, отоого кыйынчылык туудурат. Ит мурун бадалчалардын ортосунда көптөгөн уулуу жана желбеген өсүмдүктөр өсүп чыгат. Чайыр куурай. Бийиктиги 50-130 см жеткен уулуу өсүмдүк. Татал гүлдөр тукумунан. Бул өсүмдүктүн кайсы түрү болбосун желбейт. Өсүмдүк чайырга бай жана жагымсыз жытка ээ. Уругун жеген малдар ууланышы мүмкүн. Узун бойлуу чөптөрдө, субальп шалбааларда жана шалба таалааларында кездешет. Шангин астрагалы. Сабаксыз же кыска сабактуу көп жылдык өсүмдүк. Тоголок сүйрүү келген татал жалбырактуу. Гүлдөрү сары, көпшөк чачыга бириккен. Чанактагы уругу ири келет. Июнь-июльда гүлдөп, августта уруктанат. Өсүмдүк желбейт. Гүлдөгөн убакта уулуу. Негизинен тоолордун шалба алкагында жана өлкө боюнча субальп алкагына чейин өсөт. Коргонуш. Көп жылдык тамыр сабактуу өсүмдүк. Бай чечекейлер тукумунан. Сабагы түз, жалаңач же коюу салыңкы. Бийиктиги 80-120 см жетет. Жалбырактары катуу жылаңач. Июнь-июльда гүлдөп, августта уруктанат. Бардык өсүмдүгү уулуу. Өзгөчө жемиш тамырлар. Алардын курамында эң көп сандагы алкалоиддер бар. Жайыттарда малдын ууланышы көп кездешет. Айрыкча козулар. Тамыр сабактары жана уруктары менен вегетативдүү өрчүйт. Узун бойлуу чөптөр жана субальп шалбаалары боюнча тоолуу эңкейиштерде, дарыя жээктеринде, борбордук Тянь-Шаньдагы бадалчалардын арасында, Кыргыз Ала тоо кырканын боорунда, суу самыр өрөөнүндө өсөт.